Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil enbiya vel mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly musulman bir tuğandar. Sizlerden kechirim surayыбыз. Köpten beri şu tüzefir kılavuz dep. Teknikалық sebeplerden ulam tüzefirimiz bolbay geldi. Bugün başlap atabыз inşallah. Bugünkü Cuma günü menen başlap atabız. Allah tabaraka ve taala cuma gününüzdü berekeli kılsın. Astыңыздарда турган номерлер ошол менин WhatsApp номерим. Же болбосо Instagramга түз деле жазсаңыз, мен Instagramдан карап ошол жерде сиздердин сурооңузга жооп берүүгө аракет кыламын. Анда баштадык. Бисмилlah деп, кандай суроолор келе турган болсо мына ушул жерден бере берсеңиздер болот. Assalamu alaikum usta. Sizge suroom. Adamlar medreselerden davatçılar, sapardagılar 90-100 kilometre jol жүрүp kelip kasır namaz okuşat. Anan bizdin meşitke imam bolup kalıp oşolorga uyup 4 reketlik farz namazlarda kalgan 2 reketin özü oksak bolobу. Salam bергенден keyin Allah'ım razı olsun dedi. Эгерде bir adam musafir боло турган болсо, ал даватчылар болсун, башкалар болсун, кандай болгон учурда дагы эгерде мечитке келип туруп адамдар имам болуп кала турган болсо, musafir адам намаз кандай болот? Биринчиден, эгерде мечиттер расмий ошол жердин азанчысы, имамы бар мечиттер боло турган болсо, башка адам келип ал жерге имам болуусу жакшы эмес. Качан гана ошол жердин имамы уруксат бергенден кийин гана ошол имам болгонго акысы бар. Эгер ошондой болду, бир аалым устаздардан бирөө жарым келип калды дагы мечитте мусафир. Мечиттин ээлери 4 рекет толук окуй турган адамдар. Ошондо намаз кандай болот? Мына ошол мезгилде эгерде имамдыкка чыга турган болсо, жакшырагы мен мусафирмин деп алдын айтып койгон жакшы. Бул эмне? Практика жактан. Бирок шариятыбызда салам бергенден кийин анан айтылат. Ошого биздин Ханафи китептерибизде 2 рекет окуйт, мусафир адам 2 рекет окугандан кийин салам берип туруп, башка аракет кыла электе элдер. Коом мен мусафирмин, намазыңарды толук табарла деп айтылат. Бул эми илгери адамдар илимдүү мезгилинде, баардык илим таркаган мезгилде, 2 рекет кийин салам берсе, баардыгы кыймылдап кетпестен бир нерсе бар окшойт деп күтүп туруп калышат да. Себеби билет, 4 рекет окунуш керек. Демек бул мусафирбы деген мезгилде салам берип туруп эле аркасына элге кайрылып, мен сапар ээсимин, намазыңарды толуктагыла деп айтылыш керек. Бирок азыркы заманда адамдар бул нерседен түшүнбөй калып, кээ бир кыймыл аракет болуп кетип, намазы бузулуп калбаш үчүн мындай практика жактан намазга имам болордон мурда жана сабыңарды түздөгүлө дегенден кийин эмне деп коюш керек? Коом мен мусафирмин, менден кийин 2 рекет салам бергенден кийин намазыңарды толуктагыла деп айтып койгону жакшы болот. Эми ошентип бир адам келди дагы 2 рекет окуп туруп салам берди. Салам бергенден кийин аркадагы уйган адамдар туруп өзлөрү 2 рекетти толуктайт. Ал толуктаган мезгилде Фатиханы гана окуйт. 3-чү, 4-чү рекетте, себеби имам менен Фатиха анан Замсура окулгандыгына байланыштуу. Анан 90 километр, 100 километр деген маселе боюнча дагы мен азыр ушу дайындап койдум. Бир Кудай насип этсем, алдымдар кеңешине киргизейин деп атам. Мусафирлардын канча өлчөмдөн кийин намаз окуусу керек же болбосо ушул ортодогу талаш тартышка бир ачыктык киргизип, биздин Ханафи мазхабтагы эң муhtамат этибарга алынган китептерден жазып койдум. Ошол азырга чейин талаш тартыш алдымдар кеңеши 120 километр деп койгон. 120 километр боюнча биз китептерден көрө албадык. Илгери чоога же 90 километр деген, 86 дегендери бар. Ошого бир чекит коюу максатында маселени жазып койдум. Алдымдар кеңешине киргизип, кайра ушул маселени бир карап чыгышсам, мүмкүн мындан кийин адамдарга жеңилирээк болуп калат. Себеби 120 километр өтө эле алыс болуп адамдарга оорчулук келип жатат. Assalamu alaikum ajake, ден солуңу ута болуңуз дейт. Аллахым разы болсун. Assalamu alaikum устаз, намаз окуу баштаганда алсыздай берем, кандай кылыш керек? Алдына рахмат деп. Эми ал намаз окуганы келгенде мусулман адамга шайтан дароо эмне кылат?
каршы чыгат, намазынан кайтаргысы келет, ар кандай ойлорду салат. Ошон үчүн ниетти турлап аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп даратты бекем ал намазга кыла берсеңиз, акыры шайтандын мойну сынат дагы сизди азгыра албай калат. Ошого намазда бекем болуш керек. Ассаламу алейкум устаз, намазда турганда сол бутту көтөрүп, кайра оң бутту көтөргөндөрдүн намазы дурусбу дейт. Намазда турганда бутту көтөрбөш керек. Кыямда турганда буттун жерде турушу парз болот, Ошол мезгилде бутту көтөрбөш керек. Эгер бир бутту көтөрбөй турган болсо, макрух тахрими амал кылган болот. Ошого кыймылдабай турушу керек. Экөө көтөрүлүп кетсе, намаз бузулуп калышы мүмкүн, бирок экөө көтөрүлүп кете албайт, Тарикат кармаса болобу дейт. Сөзсүз түрдө тарикат кармаш керек. Ислам динибиз өзү 3 булактан турат. Биринчиси бул акыйда, ишенимге байланыштуу, экинчиси бул ибадат, денеге байланыштуу, намаз, орозо, үчүнчүсү тарикат, бул жүрөккө байланыштуу. Мына ушул 3 нерсе бирикмейинче толук кандуу мусулман боло албайт. Бирок эми ар бир эле ушул жолду кармагандардын арасында мындай ката кеткендер бар. Акыйдадан ката кеткендер дагы бар. Аны менен биз акыйда илими туура эмес деп айта албайбыз. Фик маселесинде ката кеткендер дагы бар. Аны менен биз фик маселеси туура эмес деп айта албайбыз. Ошондой эле тасаввуфта дагы ката кеткен адамдар бар. Аны менен биз тасаввуф туура эмес деп айта албайбыз. Демек, караш керек. Кайсы бир жерде шариаттын эрежелерине туура келе турган болсо, аны туура дейбиз. Бирок тарикат бул исламдагы эң негизги нерселерден. Ассаламу алейкум шейх дейт. Устаз, Америкага Кыргызстандан келип, мен өз мекенимде кордук көрдүм, зулум чектим деп жалган айтып Кыргызстанда жамандап документти алган жарандарга өкүмү кандай болот дейт. Эми кызыл кекиртек кыйла жерге секиртет дегендей, ошол Кыргызстандагы жашоого, же болбосо Россиядагы, же болбосо ушу өзүбүздүн жерибизде туруп акча тапканга алымсынбай, кебекте ошо Америкага, Европага кеткендер бар. Америкага, Европага кеткен адамдар мындай ачка калып, кыйналып кеткендер эмес. Ал бул жактагы жашоого көбүнчөсү мындай алымсынбастан аяктан жакшыраак иштейин деп кеткендер. Бул шариятыбызда мындай мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ар бир адам өзү жер кезип, өзүнүн илим алып, дүйнө тапканга шарият уруксат берет. Анда эч кандай проблема жок. Америкага барабы, башка жакка барабы? Бизде мисалы шарият китептеринде айтат да, дарул харб дейт, жана дарул куфр. Капыр мамлекеттерине, капыр согуш болуп аткан мамлекеттерге деле кирип, кадимгидей соода сатык кылган. Ошого илгертеден сөз бар да, соодагер менен элчиге өлүм жок деген. Анан акынгарга деп биздин кыргыз казактагы айтылат. Алымдарга деп айтып жүрөбүз. Себеби алымдар дайыма акыйкатты айтканга бир эшикте. Мына ошол сыңарда ушул нерселерге өлүм жок дейт. Демек, ошол соода сатык менен кайсыл мамлекеттерге барса дагы дурус. Бирок кирип атканда ошол жактын жарандыгын алуу максатында же ошол жерге иштөө үчүн жалган айтуу дурус эмес. Эми көпчүлүк адамдар Америкага кирип атканда ушундай болот экен. Мен мындай өтө ойлондурган маселеде. Болбойт дейин десең, Мексика менен башка жак менен ошол жерге барып алган. Ошону айтпаса кире албайт. Болот дейин десең, шариятка каршы келет, арам, жалган сүйлөбөш керек. Мындай адамдар ошону кылардан мурда ойлонуш керек да. Качан гана шымын булгап алып эми кандай кылам дегенде кыйын болот да. Ошону мурдарак ойлонуш керек да. Ошол жака барсам, мен жалган айтамбы, айтпаймынбы? Менин жүйөлүү себебим барбы, жокпу деген маселени карашы керек. Эми ошондой болуп кала турган болсо, ал жакта 3 принцип менен суралынат экен. Мен адашпасам, биринчиси бул саясий жак менен суралынат экен. Сен ошол эмне себептен качып келдиң дегенде, мени ушул саясатта куугунтук кылып атат деп бир өзүнчө бир далил алып келиш керек экен. Мени мамлекет кысып атат, же болбосо мен диниме байланыштуу мамлекет кысып атат, саясий жактан, же болбосо мен саясатчымын, же болбосо бир партиянын эмеси. Аны биздин адамдар көбү кыла албайт экен. Себеби азыр интернет, соцсеттер бүт жаңылыктар бар. Ошол жактан караса эле, аны атын жазса эле чыгабы, чыкпайбы. Ошол нерсени карап туруп, анан кийин ага мүмкүн кирүүгө уруксат берилбейт экен. Экинчи жагынан диний жактан зомбулук көрдүм. Мен ушундай бир башка шиямын, же болбосо ахмадимин, же болбосо салафимин, же башкамын деп барып ошондо киргендер болот экен. Ал жерде да ошо динине өзү жооп бериши керек. Жалган айткан болсо, Кудайдын астында жооп берет. Үчүнчүсү бул жанагы же эркек же аял эмес экендигин тастыктаган адам катары өзүн сыпаттоо.
Мен ушундаймын дейт экен. Анан бизде мусулмандар эмне кылат экен? Көбүнчөсү ошол ортоңкуну карайт экен, же биринчини карайт экен. Жана геймин же болбосо лесбиянкамын же болбосо трансгендермин деп айтууга уялышат экен дагы, анан экөө бирөөнүн айтып анан ошо менен киришет экен. Мен айтат элем ушул нерседен сактаныш керек. Ишиңди баштап атканда жакшы нерсе менен башташ керек. Эми ошондой жерге барып калганда эми мүмкүн зарылчылык үчүн эптеп кирүү үчүн жалган айтса дагы тооба кылышы керек болот. Мен эми жалган айткыла деп айтпайм, бирок эми ушундай чечим келгенде адам өзү чечим чыгарышы керек. Каза орозого жетерлик акча тапкан болсо, сонун болот экен, кошелегиңизге коюп коюңуз да орозоңузду кармап бериңиз. Мүмкүн сиздин сурооңуздан ушу менен фидияны берип кутулуп кетсем болобу деген суроо болсо керек. Жок. Каза орозого жетерлик акча табылса дагы, адамдын ден соолугу чың болсо, убактысы бар боло турган болсо, сөзсүз түрдө казасын кармап бериши керек. Ал эми бир карыган аксакал боло турган болсо, алар орозо кармай албай калса, же болбосо азыркы мезгилде мына оорулар, сахар менен ооругандар, же болбосо инфаркт болгондор, же болбосо давлениясы барлар, мына ошого окшогондор, алар баягы каза орозо эмес, өзүнүн орозосун дагы убактында кармай албай кыйналат экен. Кээбирлери аллергиясы барлар бар экен. Эми ашказан ооругандар бар. Мына ушулар дагы эгерде алардын айыгуусунда үмүт жок боло турган болсо, ал дагы фидия берсе болот. Эгерде кийин ал кайра жакшы болуп кете турган болсо, фидиясы соопко калып кетет. Фидия деген нерсе жанагы орозосуна акча төлөп берүү. Ана жакшы болуп кетсе, анысы садака болуп кетет, кайра орозосун кармап берет. Демек, акча менен маселе чечилбейт. Шаригатта жолу менен кыз менен аралашуу жүрүү харамбы? Осу тууралуу толук акбарат берип койсоңуз рахмет. Казак бир тууганыбыз экен, Аллахым ыраазы болсун. Шарият боюнча кыз менен сүйлөшүү бул арам болуп эсептелинет. Качан гана үйлөнүү максатында сүйлөшсө, мына ошондо уруксат берет. Эми кээде ошону айтылып жүрөт да, бир жолу жолугуш керек деген бар, 3 жолу жолугуш керек дегендер бар. Мен ошону дагы кайталап айтамын, ошол биздин Ханафи мазхабтарда бир жолу жолуксун дегенде ачык насты мен көрө элекмин. 3 жолу жолуксун дегенде көрө элекмин. Демек бул үрп адатка каралынат дагы, ошол үйлөнүп аткан эркек менен кыздын ортосундагы маселе. Бир жумалап, бир айлап да кетпейт. Качан гана кыздын көңүлүнө эркек толгонго чейин бирин-бирин көрүп сүйлөшүш керек. Жана ошондой эле эркек дагы кыздын ошол менин өмүрлүк жолдош кылып алууга мен жүрөгүмдө ушу толдум дегенге чейин. Ал деген нерсе бир айлап, 2 айлап сүйлөшүп жүр деген эмес. Демек, кайсы бир маселелер бар. Бүгүнкү жолугушуңда сен жалаң ата тегин сурайсың. Дагы бир жолугушуңда илимин, максатын сурайсың. 3-чү жолугушуңда мүмкүн анын талаптарын сурайсың. Оорусун, ден соолугун сурайсың. Аны апарып мүмкүн доктурга текшертесиң. Азыр ошол нерсеге көңүл буруш керек да. Мисалы үчүн азыр Тажикстанда, Түркмөнстанда ушундай маселелер бар экен. Үйлөнгөнгө чейин эркек менен кыз барып медсмотрдан өтөт. Мына ушул жакшы нерсе. Эртең мүмкүн балалуу болбой калуу коркунучу болушу мүмкүн. Экөөнүн бир нерсеси туура келбей калат. Аны медиктер билет. Ошондой эле жанагы кыз тазабы, таза эмеспи, ошону дагы эркек тазабы, таза эмеспи, анысын дагы текшертсе, жашоо бир өзүнүн жакшылыгы менен кетет да. Мына ошого окшогон нерселер антимит кичеңди мүмкүн 5-6 жолу жолугусу мүмкүн. Качан гана кыздын көңүлүнө толгондон кийин, баланын көңүлүнө толгондон кийин гана анан үйлөнүшү керек. Анан бир жолу баланча алым айтты, 3 жолу түгүнчө алым айтты деп үйлөнүп алып туруп, эртең жакпай калып, анын бир оорусу билинип калып, же болбосо талмасы бар, же сыйкыр баскан, же жин баскан бирөөлөр болуп калып, анан кайра ажырашып, анан динге, шариятка бир жаман нерсе келбеш керек. Демек, ортолукту карбаш керек. Такыр радикал дагы болбош керек, чектен ашып фасык дагы болбош керек дагы, ортодо ошого мүмкүнчүлүк боло турган даражада көрүшүп үйлөнүш керек. Ал эми жөндөн-жөн жүрүп сүйлөшүү бул шариятыбызда арам болот. Накшбандия тарикаты туура устаз, өтө туура нерсе. Биздин Орто Азияда эң белгилүү болгон Накшбандия тарикасы бул тасаввуфка байланыштуу жол, өтө жакшы нерсе. Азыр Кыргызстанда Алмаз деген устаз бар. Ушул Накшбандия Түркиядагы Гауси Хафизахуллахтын бул жактагы өкүлү. Ошол кишиден бул Кыргызстандан алса, кол берсе, ошонун зикирлерине баса болот. Бирок
Şu Nakşibandiyadan da adashıp ketkenler bar. Oşo menen Nakşibandiya tuura emes dep aytуу özü tuura emes. Özüңüzdün biznesingizde investitsiya tартса болобу? Özüңдүн biznesinde investitsiya тартса болобу? Өзүңүз бизнес кылып атсаңыз, башка инвестиция тартсаңыз болот, албетте болот. Эмне болот? Тойбос фирмасы боюнча маалымат берип коесузбу устаз дейт. Эрик, Аллахым разы болсун. Тойбос боюнча биз алымдар кеңешинин атайын түзүлгөн комиссиянын негизинде биз барып текшерип келдик. Ал жердеги бир ошол тазалыгына гана көңүл бурулган маселелерди гана карап келдик. Бул боюнча комиссия экинчи отурумун кылды. Андан кийин Муфтияттын халал индустриясынын башчысы Бактияр устаз ошол кат менен алымдар кеңешине кайрыла турган болду. Бул чечимди алымдар кеңеши бир чечим чыгарат деген тыянакка келдик. Анан алымдар кеңеши бир чечим чыгаргандан кийин биз комиссиянын корутундусун бердик. Анан ошол жактан алымдар кеңеши өзлөрү чыгарса, жакында ошол бир белги болот. Эми азыр тойбос сатылып атат, жеп атат. Эми ушул жерде кээ бир маселелер бар да, баягы ДНКны алып келип эле ДНКдан ошол чочконун ДНКсы чыкты деп анан дүрбөлөңгө салган абалдар болду. Ушуну менен ошол Тойбос компаниясынын сырткы дүң экспорту бир аз солгундап турду. Кыргызстанда азырга чейин жакшы ишин алып барып атат экен. Себеби алар айтат, биз өзүбүз ишенебиз ошо тазалыгыбызга дейт. Эми ДНК маселеси боюнча дагы биз алымдар кеңешине өзүбүздүн сунуштарыбызды бердик. Ошол боюнча дагы бир аз күтө турсак, иншалла. Эми башка нерселер бар, эт бар, чучук бар дегенде, бисмилла. Бир аз күтүп турсаңыздар, алымдар кеңеши өзүлөрүнүн корутундусун чыгарып берет деген үмүт. Анан мен дагы өткөндө бир макала чыгарганда көп адамдар алымдар кеңешине ишенич жок. Алымдар кеңеши ким эле? Анан булар гашты жаап салды го. Алар ким эле деген бир радикальный сөздөрдү айткандар болуп атат. Ошолор абайласа, сиздин ар бир жазып аткан сөзүңүзгө адамдар көз салып турат. Өзүңүзгө өзүңүз зыян кылып албаңыз. Алымдар кеңешинде исламга өмүрүн арнаган чоң алымдар иштеп атат ал жерде. Сизди жакшы сурап келсе, мүмкүн даратыңызды да жакшы билбейсиз да. Анан ошондой чоң алымдарга акарат айткан жакшы эмес. Анан бир чечимдер чыккан болсо, ошол үммөттүн пайдасына чыккан чечимдер болот. Ошон үчүн бири-бирибизди урматтайлы, бири-бирибизди сыйлайлы. Иншалла Кудай Таала бизге берекесин берет. Ассаламу алейкум рахматуллах. Атам ааламдан өткөнүнө 2 жыл болду. Ар жума күндөрү барып турсак туура болобу? Толук маалымат берип коюңчу, рахмат дейт. Эдил деген таксыр экен. Атаңыз эле эмес, бир тууганыңыз, досуңуз, аял, кыз, бардык адамдар бул дүйнөдөн өткөндөн кийин тез кабырын зыярат кылып, башына барып дуа кылып, кабырдан чыккандан кийин Куран окуп, ошо зыярат кылып туруш керек. Себеби биздин шариятыбызда зыярат кылып баруучуларды кабыр ээлери билет дейт. Барып шариятыбыздагыдай кабыр ээлери деп салам берип, пайгамбарыбыздын сүннөтүндөгүдөй кылып, жакында биз да силердин катарыңарга келебиз деп, эртең баарыбыз бул дүйнөдөн өтөбүз. Бул дүйнө эч кимге түркүк эмес. Биз өткөндөн кийин да биздин аркабыздан адамдар келип зыярат кылса, башыбызда дуа кылса, Куран окуса, ар бир инсан калат. Ошон үчүн бардык кабырларды зыярат кылып, ошол жердеги инсандарга дуа кылып, Куран окуп дегендей жакшы дуа тилектерин айтып турушу керек. Себеби эртең дагы биздин аркабыздан бирөөлөр келип бизге дуа кыла турган болуш керек. Бирок ошол айта турган дагы бир маселе, ошол кабырга чейинки өзүңдүн амалыңды, садака жария, аркаңан бир салих пензе, аркаңан дуа кылып тура турган, мына ушундай нерселерди кылыш керек да акыретке даярданышы керек болот инсан. Демек, 2 жыл болсо, ушунча жылдан бери эмне себептен зыярат кылбайсыз? Тез зыярат кылып башына барып туруңуз. Аллахым разы болсун. Машина берем, под выкуп, пайызы жок, штраф жок, 2 жыл аренда төлөсө оформление кылып берем, адалбы? Анан зекетти ай сайын берсе болобу? 1 жылда бир эмес дейт. Муну машинеңиз боюнча мен билбейм, аны такташ керек. Эмне договор, кандай, аны карашы керек. Мен азыр ага жооп бере албайм. Ал эми зекетти жок, 1 жылда бир бериш керек. Кудай Таалам сизге мүмкүнчүлүк берди. 1 жыл айлангандан кийин ошол акчаңыз азайып кетпесе, андан кийин ошонун
2,5%'ını, 2,5%'ın Kuday yolunda beriniz dedi. Anan ay sayın beriniz gelip atsa zekat demez, emneni beresiz, sadaka veriniz. Allah'ım razı olsun. Assalamu alaikum. Azan aytkan adam qomat aytış gerek. Başka adam qomat aytıp koysa azan aytkan adamdın akısında kirdi deydi, tuğravu deydi. Bu mustahab amallardan sebebi azan aytkan adam qomat aytkan akıllı degen mesele var. Sebebim ne? Soğuk bu yerde. Men kıykırıp tamamım getirip azan ayttım, emin qomatты da aytıp soğuk alam deydi. Oşoğa biröөнүн akısına biröö girbeşi gerek. Biroq geç kalıp kalsa başka olsa ziyanı yok. Bu mustahab amallardan. Maşine berem. Kasır namaz okugan adamni imam kılsa. Kayra geliveriyor. Kanday bu? Assalamu alaikum ustaz. Estelik turguzuga şariatın hükümü kanday? Misali manasın aykeli siyaktı deydi. Estelik turguzu şariatımızda durus emez. Bu şariatın göz karaşı. Al emi Svetskiy jaşooda başka nerselerde bir nerselerge estelik turguzulat. Al emi şariatımızda durus emez. Estelik jaşoodağı şariatımızda aram kılıngan, süret tartuudağı aram kılıngan. Ustaz Coca-Cola je KFC'ni dastavka kılıp iştesek tapkandarыбыз kanday bolot dedi. Taksırım, Coca-Cola bul densolukka ziyan, anan kapırlardın tavar bolgonu menen adal al. Oşondo öyle KFC'de boyunca da biz mesele bolup KFC'nin bizni Abdülhamid degen halal industriyada murda işlеген keyin az uşu halal boyunca işlep жүрген жигиттин кебине карасак, ошо KFC'dеги кээ бир тооктордо күмөндүк бар экен. Ошол KFC тез арада муфтияттын халал индустриясына же башка жака барып сертификатын алып, өзлөрүнө бизди алымдардан же башка бирлерден комиссияларды түзүп, өзүнүн жолундары оңдой койсун, анысы адал болот. Ал эми аларды ташып доставка кылуу дурус, шариятыбызда дурус, эч кандай көйгөй жок. Ассаламу алейкум, кандайсыз, таксыр дейт. Жакшы. Суроо бар эле, нике балың үйдө окулуш керекпи же кыздын үйдө окулуш керекпи дейт. Нике негизи кыздын үйүндө окулуш керек. Эмнеге? Себеби кыздын үйүнө барып, кызды алып чыгып кетесиң да, машинеге саласың, атка мингизесиң. Азыр эми ар кандай нерсе болуп калды да, жанагындай лимузинге саласың, башка нерсе салганда, эгер нике окулунбаса, махрам эмес адам менен бир кол кармашы басуу дурус эмес. Ошол себептен никени кыздын үйүндө кыйылсын деп айтабыз. Анан кээ биркилер мен ушул үйлөнүп атып кантип мен өзүмдүн үйүмдө нике кыйдырбайм дейт. Андай боло турган болсо болду, өзүң үйүңө кел, кызды машина менен башка бирөөлөр алып келсин дагы, анан өзүң үйүңдө нике кыйсаң боло берет. Маселе сенин үйүңдө же кыздын үйүндө кыйылсын деген бир тартип же бир шарт жок. Болгону эмне? Болгону ошол махрамсыз ал эркекке эмне колун кармабаш керек деген сөз. Устаз, сизге өтө зарыл суроолорум бар эле, кантип байлансам болот дейт. Ушул астыңызда турган номерге байланышып WhatsApp'ка жазсаңыз, мен сизге жооп берүүгө аракет кылам. Устаз, пакистандык Ясир Кади устаздын сабактарын көрүп уксак болобу дейт. Мен тааныбайт экенмин ал кишини, кечирим сураймын. Башка устаздардан сурап көрүңүз, аны мен тааныбайт экенмин. Себеби бул адамдын статья экен. Аттарыңарды, өзүңөрдүн атыңарды койсоңор жакшы болот. Инстаграмда болсун, Фейсбукта болсун, адам өзүнүн атын коюш керек. Жанагындай адам түшүнбөгөн фейк аккаунт, фейк аттарды коюу дурус эмес. Өзүңдүн атыңды кой. Кудайдын астында дагы бул паспорт сыяктуу. Сенин ким экениңди таануу керек. Мисалы үчүн бирөөлөр жазганда мен билишим керек, мага кимдер жазып атат, эмне максатта жазып атат. Анан эми жанагы жөнөлүшү туура эмес. Анан элдин арасында бир туура эмес нерсе таркатууну максат кылгандар, өзлөрүнүн ФК 2-3 анан решетке кылып алып анан сөгө бергендер. Ал дурус эмес. Ошон үчүн аккаунтка ат коюлуп атканда өзүңөрдүн атыңарды койгула. Бул паспортуңар сыяктуу. Кийин анан ошо сиздердин ошол нерсеңерге карап байланыш болот. Палестина боюнча айтып кетиңизчи, эгерде биз азыр жардам бере албасак, кыяматта жооп бербейбизби дейт. Палестина маселеси боюнча ар бир мусулмандын жүрөгүн ооруткан маселеси ошол жерде. Палестина деп эле Газа маселеси дейли, Палестина тынч эле. Газа маселесиндеги мусулмандардын өлүп аткандыгы, ал жакта өлтүрүп аткандыгы бул геноцид, азыркы мезгилде чыккынчылык капырлардын тарабынан болуп аткан. Биз эмнесин ушул шариятка ылайык ушуну колубуздан келген
аракетти кылабыз. Ал кандай? Шариат биринчи иретте сен жардам берүүгө мамлекет тарабынан эмне болуш керек? Сага буйрук чыгыш керек. Мына ошондо гана сен өзүң барып жаның менен жардам бергенге мүмкүнчүлүгүң бар. Бизде андай нерсе жок азыр. Демек мамлекетке баш ийип турасың. Экинчиге өтөбүз. Экинчиси демек гуманитарный жардам жактан жардам беришибиз керек. Аны мен жалган айтып турсам, президентибиз дагы ушул нерсени бир кайрылуу кылып, ушул Палестинада болуп аткан абал жакшы эмес экендигин айтып, гуманитардык жардам киргизүүгө биз даярбыз деген. Демек мамлекетке акча жагынан ошону жардам беребиз. Үчүнчүсү дуа кыласыз. Болду. Анан эмоциональный болуп эле биз ушундай жолдору менен биз жардам беришибиз керек десеңиз, менден бир окуучум сурады да, эмнеге Палестинага сиз отурасыз, мен отурам, барбайбызбы? Болуптур, барайлы дедим. Азыркы заманда бул паспорттун заманы, куралын көтөрүп кете албайсың, жанагы айылдан алган 16 же 32 кантип барасың? Палестинага бар, кантип киресиң? Ал жактар бардыгы жабык. Жөн эле мындай эмоция калтырбаш керек. Ар бир нерсе эреженин негизинде болуш керек. Ошон үчүн жөнөкөй ушуга окшогон чакырыктардан алыс болуп, мамлекеттин түзүмүнө баш ийүү керек. Ошол жакта кандай иш-чара Палестинага жардам бериле турган болсо, ошого көмөкчү болушубуз керек. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Устаз, менин бир бутум ооруп темир спица салганмын дейт. Ошо менен намаз окусаңыз болот. Сурооңуз толук келбеди. WhatsApp'tan суроолор окулуп жатабы же түз эфирде? Түз эфирде гана окуп атабыз, себеби WhatsApp'tan биздин техникалык жактан жетишпей калдык. Ошол себептен бүгүн Instagram'дагы гана суроолорго жооп берели. Андан кийин мен WhatsApp'ка суроо келсе, мен аны жол катары азыр сапарга чыгып атам, ошол жактан жооп берем. Ассаламу алейкум. Бир туган байкем каза болду. Кантип биз жүрөгүбүздү тынчтандырабыз? Аябай оорсуно болду. Канткени сооп ага тиет. Аллах маркумдарды кечиретпи дейт. Эми мусулман адам болгондон кийин бир нерсени түшүнүшүбүз керек да. Бул жашоо убактылуу жашоо. Бир адам бул дүйнөдөн өткөн болсо, болду, жашоо түгөндү эмес. Убактылуу гана бул жашоодон экинчи жашоого өттү. Аллахка сабыр кылышыбыз керек. Ошол кийинки бейиште жолугабыз иншалла. Ошо бейишке жолугуш үчүн ибадатты кылыш керек, намаздарды окуш керек, Кудайдын буйруктарын аткарыш керек, иншалла ошол жакта жолугабыз. Анан түбөлүктүү жок болгондой болуп, мындай өзүң чөктүрүүнүн кереги жок. Эми пешенесине жазылган экен, бул дүйнөдөн өттү. Ага атынан дуа кылыңыз, садака бериңиз, жакшы амалдарды кылып, соонун ошол бир тууганыңызга багыштасаңыз болот. Аллах таалам соонун жеткизет. Ал эми маркумдарды Аллах кечиреби, кечирбейби, ал маркумдун өзүнө байланыштуу. Эгер туура жолдо жүргөн болсо, тооба кылган болсо, Аллах кечирет. Туура эмес жолдо жүргөн болсо, күнөө иш кылган болсо, эгер капырлык кылган болсо, тозокко түшөт. Күнөө иш кылган болсо, Аллах таала мүмкүн азаптап бейишке чыгарат, же болбосо күнөөлөрүн кечирет. Бутум ооруп операция болгон, жуба албайм. Даарат алганда жуба албай жатам. Бирок толук дааратым жок, намаз окуп жатам. Кандай болот деди. Эми бутуңуз ооруп аткан болсо, демек операция болгон жерде бир бинтиңиз бардыр, башка нерсе бар, башка жагыңызга даарат аласыз да, ал жериңизге мас тартып коесуз. Муну жана масхалы жабира дегендей, ошол жаракат болгон жерге мас тартып коесуз дагы, калганына толук даарат ала бересиз. Устаз, менин иним эпилептик талмасы бар. Эпилепсия менен ооруйт. Ошого иним орозо кантип кармайт дейт. Эми аны врачтардан сураш керек. Ошону кармоо мүмкүнчүлүгү боло турган болсо кармасын. Кармай албаса кармайт. Анан бул оору кандай экенин дагы мен жакшы билбейт экенмин. Эгерде акылга байланыштуу нерселер боло турган болсо, анда мүмкүн ага орозо милдет болбошу да мүмкүн. Демек врачтардан сурап такташы керек. Маккага окуйын дедим эле, кандай кылайын? Кыргызстанда медресени бүтүрдүм, устаз дагы илим алайын дедим эле дейт. Сиз эркексизби, муслиманин дейт. Кызсызбы, аялсызбы, мен билбедим. Макка чоң тамга менен жазылат, энчилип аттар. Меккеге окуу деген нерсе каалаган адамдын баары эле окуй бербейт. Ар биринин эрежелери бар. Ал жакка документ тапшырасыз. Документ тапшыргандан кийин эгерде алар сиздин документиңизди кабыл кылса, чакыруу кылат. 2 жыл, 3 жылдын тегерегинде чакыруу келип калат. Мисалы, мен окууга тапшыргам 3 жылдан кийин кабыл алып келген. Анан ошол келгенден кийин барып окусаңыз болот. Ага чейин бул жактан илим ала бериңиз, документтерди тапшырып коюп, анан чакыруу келип калса барасыз. Эгер эркек болсоңуз, аял болсоңуз, анда күйөөңүз менен барыш керек болот. Ошол жагын бир сыйра
карашыңыз керек. Экинчи маселе. Качан кантип тапшырыш керек? Азыр эми мен 10 жылга жакын болуп калды Меккеден кеткениме. Умул Куроодо кандай тартиптер болду, кандай өзгөрүүлөр болду, менде маалымат жок. Ошон үчүн интернетке кирип эле Умул Куроонун сайтына киресиз. Ошол жерде Махат Та'лимул Луга деген араб тил институтуна кабыл алуу башталат. Ошол жерде караңыз, мүмкүн жарыялар чыкса, документ тапшырсаңыз, онлайн тапшырсаңыз болот. Ассаламу алейкум. Шам намазынын 3-чү рекетте эле жетишсем кантип толуктайм дейт. Шам намазынын 3-чү рекетине жетсеңиз, демек сиздин ушул бир рекетиңиз болот. Эми 3-чү рекетке жеттим деген нерсе руку кылганга чейин жетип барыш керек. Андан кийин имам салам бергенден кийин өзүңүз турасыз дагы Фатиханы, Зам сүрөнү окуйсуз дагы, отурасыз. Бул сиздин экинчи рекетиңиз болот. Ошондо бардык рекеттерде отуруу милдеттүү болот. Анан 3-чү рекетке турасыз дагы Фатиханы, Зам сүрөнү окуйсуз дагы намазыңызды бүтүрөсүз. Ассаламу алейкум устаз. Күн чыгуу 06:06да. Багымдатты 6га чейин окусам болобу? Болот иншалла. Ал исфирар дейт биздин Ханафи мазхабында мустахаб. Ошол исфирар күндү жарытып окуган жакшы болот. Бир гана ажылыкта Муздалифада гана галас бир аз караган. Багымдаттын биринчи убактыларында. Бирок эми 6да окуп алып антип минтки чеңди күн чыгып кетүү коркунучу болбош үчүн бир аз эртерээк окуганга аракет кылыш керек. Ассаламу алейкум. Тойбос Беларусь жана Кытайдан келген еттер тууралуу адал индустриясынан эскертип коесузбу дейт. Ооба, Тойбос боюнча жана жогору жакта айттык, ошо Белоруссиядан жана Кытайдан эттер келет экен. Ал жакта ошол сертификаты бар. Ислам шариаттарына ылайык сойлат деген сертификаттары бар фирмалардан алып келет экен. Бул боюнча да биз кортундуга киргиздик. Алдындар кеңеш чечим чыгарат. Ассаламу алейкум устаз. Намаздагы зикирди адашып кетсең эч нерсе болбойбу? Себеби 33 жолу эмес 34-35 болуп саналып кетсе дейт. Мындай маселе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадистердеги сандарда биз билбеген бир берекелер бар. Демек 33 деди, 33 кылган жакшы болот. 33төн кем кылбаш керек. Ашыкча болсо зыяны жок иншалла. Ассаламу алейкум устаз. Багымдат намазды күн чыкканча чейин окусак болобу? Уктап ошол маалда ойгонсо дейт. Ката жазбай туура жазганга аракет кылалы. Багымдатты күн чыкканга чейин окусаңыз болот. Ошону Насаат медианы карап, ошол жердеги убакытка карасаңыз болот. Бирок эми күн чыкканга чейин деле отура берүү да деме туруп эмес. Кечкурун эртерээк жатыш керек дагы. Багымдатты эмес керек. Ушуга көнүшүбүз керек да. Баягы кеч жатып адам бир ишти бүтүрөм дейт го. 12ге чейин бир нерселер чукулап отуруп да, жок. Саат 11де жат дагы, эртең менен багымдатта 4тө тур дагы, ошо кыла турганың 4төн кийин кылсаң берекелүү болот да. Ассаламу алейкум устаз. Москвада намаздар каза болуп калат. Ошого жооп бериңчи. Намаздар каза болуп калса, казасын кайра окуш керек болот. Москва болобу, Америка болобу, кайсыл жерде болбосун, намаздар өзүнүн убактысында окуганга аракет кылышыбыз керек. Каза болду, казасын кайра окуш керек. Устаз, чоң атама учурунда кара таштан чоң эстелик тургузган. Ошол эстелик алып салсак болобу? Алып салыңыз. Кереги жок ошол нерселерди. Машалла дейт, Аллахым разы болсун. Bir жылда bir жолу берейин десем, зекетти сумма көбүрөөк болсо шайтан азгырып ар кандай себеп издеп нары бери болуп жатат. Араң бердим былтыр. Эми коюңуз, эми ошо акчага келгенде шайтанга алданып калсаңыз, андан оор сыноолорду кандай кыласыз? Ошон үчүн кайсарлык кылбаңыз дагы, эмне кылыңыз? Эсебин чыгарыңыз дагы, акырында бериңиз. Зекетти берсеңиз, иншалла, калган мал мүлкүңүзгө береке келет, иншалла. Себеби эмне себептен күнүгө бергенге болбойт деп атабыз? Себеби билбейбиз, эсебин билбейбиз. Сиз жылдын акырында 1 жыл болгондон кийин акчаңызды эсептейбиз, анан канча зекет бериш керек, анан ошого эсептейбиз. Анан азыр сиз бир күндүгүңүздөн кантип бересиз? Туура болбойт. Ошон үчүн 1 жыл айлангандан кийин бергенибиз туура болот. Ассаламу алейкум. Катып калды дейт. Эмне катып калды? Телефону өзүңүз катып калса мүмкүн. Меники иштеп эле атат. Уста сапарда жүрүп 4 рекету парызга ниет кылып туруп, окуп жатып касыр экенин эстеп кетсек, кантип бүтүрөбүз? Ошодон бүтүрө беребиз, ниетиңиз дурус боло берет иншалла.
Саламатсызбы? Көзү өтүп кеткендердин мүрзөсүнө өрүк алма отурсак болобу? Эми ошол жакшы эмес. Себеби бир мезгилдер келип туруп, ал жерлерди бузулганда бүт бак болуп калбасын. Анан кийин эми арча мындай эгип коюп атышат. Эртең ал жерлер мүрзөлөр кайра бериле турган болсо, аны алыш керек болот. Андан дагы бул мүрзөлөр кайра башкалардын ордуна коюла берет. Анан дарак болсо, дарак эге берсе бардык анын тамырлары болуп эртең ошол жердеги мүрзө казгандарга оорлук келет. Эми кээ ушу хадистерди карап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир эки мүрзөнүн жанынан өтүп, бирөөсү азапталынып аткандыгы жөнүндө ошол кабарды билесиңер. Анан ошол жерге бир дарак сайганда, ушул дарак кургаганга чейин ошол жердегилерге мындай бир жеңилдик болуп турат экен. Бул пайгамбарыбыздын амалы, бул ошонун мужизасы менен болгон. Ошондон алдындар ушинтип дарак еш керек дейт. Бирок эң негизги нерсе сенин кылган амалың жана ибадатың, туура жолуң гана сага кабырда жардам бере алат. Кичинекей балдарды киринелегенде менин колум эмес, умай эненин колу батмаз, уранын колу. Жок, бул эми бизде шариятыбызда жок нерсе. Дем салыш керек, Фатиха сүрөсүн окуш керек, Ихлас сүрөсүн окуш керек, Фалак, Нас сүрөсүн окуп дем салса ошол пайдалуу болот. Устаз, этке далил келмейинче харам жегенге болбойт. Эттен башкасын жей бересиң далил келмейинче деген кайсыл китепте дейт. Этке далил келмейинче арам деген сөз качан эт өзү туруш турпаты менен арам. Качан аны канды чыгарып бисмилла Аллаху акбар деп сойлгандан кийин гана эт адал болот. Болбосо эт ошол турушу арам болот. Бисмилла Аллаху акбар деп малды койду сойгондон кийин каны чыкты, адал болот. Муну ошону айткысы келди. Анан башка нерселерге далил келмейинче жей беребиз? Жок, андай эмес. Башка нерселерди караш керек. Составында, кошулмаларында арам нерсе жокпу? Анда жей бересиз. Арам нерсе болсо, чочко менен экөөнүн айырмасы эч кандай жок. Анан эми алиге аслул ашия аслу шей алал ибаха деген эрежеге менен кээ айтылып жүргөн маселе бар. Негизи кээ бир нерселер аслында мубах дегенчи. Ал нерсе ага арам жарашы мындай жабышпаса. Мисалы үчүн саат 8-де кечкурун уктасаңыз болобу, болбойсу? Мубах дейт. Эч кандай ага 8-де уктаса болбойт деген далил жок. Демек ушул нерселерде эмне мындай жөнөкөй нерселер бул негизинде мубах. Качан гана ага далил келип арам болбоюнча деген маселе. Бул китептер усул китептеринде бар, окусаңыз болот. Усул Баздави, усул Сарахси. Тасаввуф багытта мазхаб болуп бөлүнөбү? Биз Накшбандиянын жолундабыз деп айтылат. Кенен айтып бериңизчи дейт. Ооба, тасаввуфта дагы мазхаб эмес, атай медреселер бар. Накшбандия медресеси бар, Шазилия медресеси бар, Кадрия медресеси бар. Мына ошол кайсы бир медресени кармасаңыз, ошол медресени кармаган устаз, китаба, сунна, шариатка, мазхабка бекем адамдар боло турган болсо, дурус эле. Накшбандия биздин Орто Азияда таркаган эң жакшы жүрөктү дарылай турган, адеп ахлакты үйрөтө турган нерсе. Качан бир нерсе ал тасаввуф илиминде болсун, фиқх илиминде, акиде илиминде болсун, шариатка каршы, эрежеге каршы келди, аны аткаруу милдет эмес. Жаназа намаздан кийин салам бергенден кийин дуа кылыш макрух тахрими деген чынбы? Жок, жаназа намаздан кийин дуа кылуу дурус, себеби өлүккө дуа кылынат. Эми кээ айтылат да, болду, жаназа өзү дуада. Дуа кылгандан кийин дагы эмне дуа кылып атасың, маркумду тезирээк аманатын жеткизишибиз керек дегендей маани болсо керек. Же болсо кээ жаназа намазына кийин сүйлөп туруп алышат. Дават айтып, жок. Дават айтыла турган жер эмес. Ал жерде жаназа окулунат, дуа кылып апарып көмүлөт. Даватты башка жакта кылыш керек, Эми кээ айтат да, мен ушул жерде элдерге айтып коеюн. Башка жерде айт. Адамдарды өлүктү тезирээк жаназаны окуп жерге бериш керек, Өлүктөрдүн урматы тезирээк жерге берүү. Болбогон нерсе го дейт. Эмне болбогон нерсе? Устаз, Курандын тилин түшүнүп окуу үчүн араб тилинин кайсыл диалектисин окуу керек? Саудия же Мисыр? Жок, Куранды түшүнүүгө араб тилинин бир диалектисин эмес, араб тилин үйрөнүш керек. Араб тилин үйрөнсөңүз, ошол эмне болот? Сизге
Kur'an'ı түшүнүүңүзгө. Эми бир эле араб тилин билүү эмес, ал жакта көп билим керек. Усул илимин үйрөнүү керек, мантык илимин үйрөнүү керек, фиг илимин үйрөнүү керек. Андан кийин тафсир илимин үйрөнүп, анан кийин Кур'андын тилин түшүнөсүз. Эми бул арабтардын арасындагы лахжа деп же болбосо диалекттер бул болгон эле нерсе. Ошон үчүн Кур'ан 7 диалект менен түшкөн. Ошол бардыгы туура. Суроо: итти үйдө бакса болбойт дегени кандай? Үйдүн ичинде дегенби же короодо дегенби? Бизде Кыргызстанда үйдүн ичинде баккандар жок, короодо багышат дейт. Короого багасызбы, үйгө багасызбы, зарыл болбосо ит багуу дурус эмес. Зарыл боло турган болсо, ошол жерде үйгө бир ууру келе турган же бир нерсени кооруш үчүн болсо дурус. Ал эми үйдүн ишине алып кирүү бардык абалда дурус эмес. Ошого сыртта бакса, же болбосо койчулар бакса, же болбосо бирөөнүн бир объектти кайтарыш үчүн ошо ит бакса болот, бирок азыркы мезгилде камера иттен жакшы карап калган азыр. Ассаламу алейкум устаз. Эт далил жок болсо арам дейт го. Кээ бирлер мусулман сатып атса жей бер дейт. Бирөө магазинде самса сатат. Халалбы деп сурасаң, мен да жасаган эмесмин, жакшы күмөндө жей беребизби дейт. Жок таксырым. Этти дагы эт сатып алып атканда, эми бизде Кыргызстанда көбүнчө мусулмандар соёт. Эми эт алып атканда кичине бети башын карап, сакалдуу, намазган, жолукчан, адал да иншалла деп сурап коесуз. Анан күмөндүү эле бир жерде сатып атса барып эле жакшы күмөн кылып сатып ала бербейсиз. Ошол бир ортодогу бир нерселерди карап көрөбүз. Сатып атчу адамды карайсыз, бисмилласын карайсыз, сакалын карайсыз. Эми колубуздан келген нерсе ошо. Башка колубуздан келген нерсени аткарабыз дагы, анан сурап коебуз, адалбы деп. Анан башка нерселерди, тамак аш нерселеринде анда сураш керек. Самса салып, ал кандай самсаны? Этти азыр мен өткөндө бирөө айтты да, кайсы бир жерде бир базар бар экен, жалаң өлгөн малдардын эттерин алып келип сатат экен. Ал бардыгы эле ошо итине анан зоопаркка кетип аткан жок да, ошол бир жака кетип атат. Ошол үчүн бир жерден тамак алып жеп атканда байлаш керек. Караш керек. Кайсы жерден алынып атат, адалбы? Тамакка көңүл буруш керек. Бул тамак деген нерсе өзү чуагачын айткан сөз бар. 2 самсага тое турган нерсе да. Ошону кичине изилдеп карап, бир ишеничтүү жерден жеш керек. Ар жерден эле жей бербеш керек. Устаз, намазда ката кетирип, анан жаңылуу саждасын кылам деп, бирок унутуп салаватка өтүп кетсек, намазды кайтарып окуп беребизби дейт. Эми намазда ката кеткенде кандай намазда каталар? Ошону караш керек. Эгерде парыздан ката кетсеңиз, намазыңыз бузулат. Сүннөттөн ката кеткен болсоңуз, сажда сафкы адаш саждасын кылбасаңыздар боло берет. Качан гана важыптар калып кетсе, же болбосо ошол парыздар кечиктирилсе, мына ушундай мезгилде гана сажда сафкы кылыш керек болот. Эгерде ошону кылбастан сүннөткө өтүп кетсеңиз деле салам берип, сажда сафкы кылып, кайра аттахиятыны окуй бериңиз. Эгерде окуп бүтүрбөйдүңүз, сажда сафкы кылбастан бүтүрүңүз. Эгер убакыт боло турган болсо, ошол намаздын убактысы кайра окуп койгонуңуз жакшы болот, кайра окуп коюш керек. Себеби толук кандуу болуп, биринчиңиз нафил болуп калат, катып калды. Ассаламу алейкум устаз. 2-3 жылдан бери үйлөнө албай келем. Акча, жумуш баары бар. Бир гана үйлөнүүгө кыз жок. Чыкса да мага жакпайт, же мен ага жакпайм. Жашым 28-де. Мен ушуга таң калып атам. Кантип ушул. Демек, кыздарга жакпай атсаңыз, адеп акылыңызды оңдоңуз, кийимиңизди оңдоңуз, чачыңызды кичине прическа кылыңыз, сакалды оңдоңуз, жакшы кийиниңиз, сүйлөгөн сөзүңүздү оңдоңуз. Эмне себептен сизден айнып кетет? Демек, ушул жеринде бир нерсе бар. Кыз жакпай атса, эмне кыздардын бардыгы сулуу. Антип тандап жүрө берсеңиз, бир күн тазга жолугасыз. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Караш керек, илим алып атабы, Кудайдан коркобу, ата-теги жакшыбы, бисмилла үйлөнүш керек. Адам баласы динден муртат болуп кетсе, кийин кайра кирсе, сооптору кайтып келбейт деп уктум. Билбей чыгып келме намаз окуп жүрүп кайра келсе, алардыкы да кайтабы? Жок. Муртат болуп динден чыгып кеткенден кийин хабата амалдардын бардыгы жокко чыгат. Кудайым өзү сактаган болсун. Ассаламу алейкум устаз. Российский фонд развитиядан бизнеске акча алсак болобу? Лизинг сыяктуу болбойт. Себеби ал жерде процент бар.
Assalamu alaikum ustaz. Eğer bir kız jaksa, nikige çeyin anın köngülün alуу üçün bir eki jolu belek berip koysa bolobu. Kızdı alış üçün anın köngülün alış üçün belek beriş gerek da. Jana çimçiktарды эле бийлеп атпайбы аялдарына бир нерсе кылыш үчүн. Жагыныш керек, жакшы сүйлөш керек, белек бериш керек. Анан жакса, макул болсо үйлөнүш керек. Анан жөн эле барып эле мен мындай турамын, тийсең тий, тийбесең тийбе десе, кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Кичине сизге жагып атса, белек, бечкек берип көңүлүн алганга аракет кылыш керек. Анан жөн эле эмес, үйлөнүү ниетинде болсо. Assalamu alaikum. Tapkanımdan kança procent sadaka kılış gerek? Jeke işkermi der. Jeke işker bola turgan bolsoңуз, sadaka kılın joldoru көп. Кары картаңдарга жардам берсеңиз болот. Ооруларга жардам берсеңиз болот. Үйү жокторго үй алып берсеңиз болот. Анан студенттерге жардам берсеңиз болот. Азыр мисалы бизде менин немемде ушул балдарды окутуу программасы бар. Ушул жака кайрылсаңыз, айына жок дегенде $100, $200 илим алып аткандарга жардам берсеңиз, ошолордун илим алганына себепчи болосуз. Бул илимге кылган инвестиция эң жогорку инвестиция. Себеби анын алган илимине бардыгына шериктер соогуна жетип турасыз. Мына ушул жолду Чубак устаздын жолун улап ушундай кылып атабыз. Колубуздан келсе, ушу байланышыңыз, сизге бир баланы байлап берем, соогун ошого берип турасыз. Соогуна шериктеш болосуз иншалла. Себеби азыр илим алып келсе, ошол илим алып келип ал канча илим окуса, келип элге кызмат кылса, бардыгын согуна шериктеш болосуз. Чубак ажынын айткан сөзү бар. Бир адам бар эле, мен окуп жүргөндө мага жардам берген. Азыр ал үйдө футбол көрүп отурат, мен канча сабак кылсам ошонун бардыгы сого жетип атат дейт. Демек, ошол инвестиция кылганда илимге, бир эле шарият илимине эмес, бардык илимге инвестиция кылган жакшы болот. Жакшырагы шарият илимин окуп аткандарга, себеби булар бул дүйнө жана акыреттин жолун көргөзүп, ошолорго жакшы иш кылат. Ан процентке каралбайт, өзүңүз коюп алсаңыз болот. Канча процент чыгарасыз Кудай жолунда өзүңүз ишиңиз. Кана айына $300 чыгарың. Кана бир баланы бүтүндөй кепилдигиңизге алыңыз. Анын контрагын, анын жеген ичкен тамагын. Бисмилла. Ассаламу алейкум устаз. Кыздарыбызга кукла оюнчук алып берсек болобу? Болот, ооба. Себеби биздин шариятыбызда эки нерсеге тыюу салынган. Бул айкел жасаганга, сүрөт тартканга. Ошолга байланыштуу темада. Бирок жаш балдарга мультфильм тартып, жаш балдарга көргөзгөнгө тарбиялуу болсо дурус дейт. Себеби балдардын акыл сезиминин өнүгүүсү ушул нерсе болот. Мисалы үчүн, кичинекей балага Терминаторду коюп берсең көрбөйт да, мисалы. Ага мультфильм коюп беришиң, Упагайдын коюп беришиң керек, Том и Жердин коюп беришиң керек. Мына ошондой бирок тарбиялуу жагынан боло турган болсо, мультфильмге уруксат, анан куурчактарга, кыздарга куурчак сатып алып берсе, же жасап берсе уруксат. Алар ойносо да уруксат болот, жанагы айкелдин өкүмүнө кирбейт. Бул боюнча Ханафи мазхабта ушундай маселе бар. Аллах таалам разы болсун устаз. Баарыбыздан Аллахым разы болсун. Ассаламу алейкум устаз. Менин артымда эки аял мага ыктыда кылса, жамаатка киреби? Негизи жамаат 3 кишиден турат го устаз. Туура айттыңыз. Ушу 3 киши имамдан башка 3 киши болуш керек. Бирок ниетиңизге жараша сооп бере берет, окуй бериңиз, сонун болот иншалла. Адамдын акчасы көп болсо, ырыскысы көп деп айтсак болобу? Ооба. Ырыскысы көп болгон үчүн акчасы көп болот. Мүмкүн ушинтип айтсак деле болот. Бирок дагы бир нерсени эсиңизден чыгарбаңыз да, шотуңузда турган акча ал сиздин акчаңыз эмес. Ал сиздин шотуңуздагы акча. Сиздин акчаңыз качан? Сиздин акчаңыз аялыңызга кийим, тамак алып берсеңиз, мына ошол сиздин акчаңыз. Себеби аялыңыздагы муктаждыгын чечтиңиз. Балаңызды окутуп кийим алып бердиңиз, мына ошол берген акчаңыз сиздин акчаңыз. Зекетиңизди бердиңиз, ошол сиздин акчаңыз. Садака бердиңиз, сиздин акчаңыз. Ал эми шотто турган акча сиздин акчаңыз эмес. Биз азыр сүйлөп атабыз, 5 мүнөттөн кийин эмне болушун, жарым сааттан кийин эмне болушун билбейбиз. Шотуңуздагы акчаңыз эч кимге пайда бербей калат. Ошон үчүн "Мен саада саада ли нафсихи" деген арабтардын бир сөзү бар. Ким бирөөгө жардам берсе, ал өзүнө өзү жардам бериптир. Демек, бирөөгө жардам берүү менен өзүңүзгө өзүңүз жардам бересиз. Ошого кайрымдуулукту көбүрөөк кылыш керек. Акчаны жөн эле көбөйтүп, ырыскым көбөйдү деп сүйүнүүнүн кажети жок. Ырыскы акчага же тамакка же тиешелүү эмес дейт. Анакей бирөө сразу жооп бериптир анакей.
Талак маселеси боюнча кайрылсак болобу сизге дейт. Риэлтор Мираида дейт. Айтып атам, өзүңөрдүн атыңарды койгула деп, жакшы болот, өзгөрткүлө өзүңөрдүн атыңарды. Талак маселеси боюнча бизде ушундай сунуш келген. Талак маселесинде биринчи расмий жакка кайрыласыз. Муфтиятка, алымдар кеңешине. Мына ошол жактан чечтиресиз. Эгер алар да чечпей койсо, мага келсеңиз, мен да колуман келишинче китеп карап, маселеңизди чечип бергенге жардам берем. Бирок биринчи мага эмес, мен расмий имам эмесмин. Талак маселесинде расмий адамдар чечкени жакшы. Кандай эле бир адам юрист, бирок эч жерде бир расмий иштебейт. Ошол юристтен чыгарган чечимдер өтпөгөндөй эле биздики дагы азыр өтпөйт. Бирок диний маселелерде адамдарды туура жолго багыттоого ишибизди уланта беребиз. Уста сакал койгонмун, ата-энем каршы, үйлөнүп алып кой дейт. Өзүм бойдокмун, ата-энеге каршы чыгып койсом күнөөкөр болбойм. Ата-энеңизге айтып түшүндүрүңүз. Ата-энеңиз ошо союз мезгилинде тарбияланып калган адамдардан окшойт. Наоборот, кыздарга ошо сакалдуу болуп турсаңыз жагат экен. Кичине эркектей болупчу, өзүнө окшогон жылтыраган адам барса, алар деле жиркенет экен. Ошого сакалын коюп алыңыз, сонун кылып. Эми сакал койсо дагы баягынтип Робин Гудтай болуп өстүрүп кетпей, мына сонун кылып, татыктуу, сулуу кылып. Мен кече китеп окуп атып бир сонун нерсени көрдүм. Өткөндө мен сакал бул адамдын зыйнаты, эркектин сулуулугу десем, андай эмес, бул сүннөт, кандай болсо коюп бериш керек. Адам чочуп кете тургандай болгон сайын ошол жакшы болот деп. Эки адамдар айтат, жок, сакал бул сүннөт. Сүннөттү дагы ылайыктуу, татыктуу, сулуу кылып коюш керек. Эркектин зыйнаты сакалында, аялдын зыйнаты, сулуулугу чачында дейт. Кече ыктыярды окуп атып, ыктыяры Таълил Мухтар деген китепте ошол жерде сакал дагы эркектин зыйнаты, сулуулугу деп жазганы окуп калдым. Мурда деле окугам, мындай кече дагы окуп өттүм. Бирөө окубасын, ыктыярды окуп аптыр, эми көрүптүр деп. Ассаламу алейкум. Ата-энеңизге каршы чыкпаңыз. Эгер ата-энеңиз ушунчалык болуп атса, мен телефонумду бериңиз, мен чалып ата-энеңиз менен сүйлөшөм. Ассаламу алейкум устаз. Мен бир медреседе окуган кызды жакшы көрөм. 4-5 жолу жолукканбыз. Токтотолу деп кыйнап жатат. Экөөбүздүн тең түшүнүк бар. 4-5 жылдагы крайний рост кылам деп жатат. 4-5 жол жолуксаңыз, ата-энеңизди жөнөтүңүз, адресин алыңыз дагы, дароо нике кылып үйлөнүңүз дагы, анан окута бериңиз. Себепсиз жолуккан арам болот. Ассаламу алейкум устаз. Каза намазды жеңилдетип окуу боюнча сиздин буга чейинки өткөн сабагыңызды таппай калдым. 3 жана 4 рекетте кантип окуйт элек дейт. Машалла. Каза намаздарда болсун, жөнөкөй намаздарда болсун, ушул маселе бар. Бирок жакшысы 3-4 рекетте Фатиханы окуган. Андан кийинки тасбих айткан. Субханалла, субханалла деп. Үчүнчүсү индебей эле рукуга кеткен. Үчөө тең дурус. Бирок жакшысы бул Фатиха окуган, сүннөт. Эми биз ошону каза намазга айттык да. Адамдардын казасы көбөйүп кетти. Адамдардын 30 жылдык, 20 жылдык казасы бар. Ошого шариаттын көз карашындагы жеңилдикти берсе, кээ биркилер ар кандай туура эмес пикирин айтып атат. Демек 3-4 рекетте 3-чүдө турганда субханалла, субханалла 3 айтып рукуга кете бересиз. Фатиханы да окубайсыз. Же болбосо тасбихти айтпай эле рукуга самиаллаху лиман хамида Раббана ва лакал хамд, Аллаху акбар деп рукуга кете бересиз. Ошентсеңиз деле болот. Себеби каза намаздарды бүтүрүшүбүз керек. Уста шахтада үстү башы көмүр болуп намаз окушат. Байке, ошонун өкүмү кандай? Эгерде шахтада же боло башка нерседе үй ремонт кылып атканда, же устачылык кылып атканда кийимдерге да кир болуп калат, бирок таза. Ошол бойдон окуса болот, макрух болот. Бирок шарт табылса, кийимдерди чечип окуш керек. Эми шахтада андай мүмкүнчүлүк болбой калышы мүмкүн, окуй берсин, себеби ошо шахтада иштеп, ошол ата-энени, аялын, бала чакасын багышып, парзы болгондуктан ошол адал эмгек кылып, уурлук кылбастан ошол жерде отат, ошол бойдон окуй берсин. Мүмкүнчүлүк болсо, таза кийиммен окуш керек. Себеби биз Аллах Тааланын астында таза, сулуу, көркөм болуп окуганыбыз талап кылайык. Устаз, мен биринчи Арабияда лиганы окуп алгандан кийин, мен биринчи Арабияда луганы окуп, андан кийин Иорданияда фик окусам
Kандай deysiz? Sebebi tildi jakşı үйрөнүp alıp Yaşım 24'te deydi. Bazı menin jolum karmandan деп атасыз. Мен да Саудияда окуп, андан кийин келип Иорданияга окудум. Иорданияда bir 5 жылдай окудум, Саудияда 15 жыл окудум. Эми сиз Арабияга барып окуйм десеңиз окуй албайсыз да, ушул проблема. Эгер окуп өтүп калсаңыз, анда сиздин айтканыңызды кылсаңыз өтө сонун болот. Устаз дуа кылганда Cuma'nın urmatına, Kur'an'ın urmatına da dua kılsa bolbayt. Allah Teala'dan ya Allah'ım senin atına soranam duamını kabul kıl dep Allah'tan özüne soray veriniz. Kur'an'ın da urmatına emes, Cuma'nın da urmatına emes. Ustaz emnege borbor Aziyalık ustazlar murid koyboy, Çeçenler murutçan ele jürüşötko. Çeçenler murutçan da jürüşötko. Murut dep, murid dese men murut. Murut koyu Hanafi maskapta biz Orta Asya Hanafi oluruz da kırganday kılıp alıp жүрүш керек. Kırgan kevükler bidat deydi, kevükler durus deydi. Biroq kıskartkanda kırganday kılıp kıskartış gerek. Anan sakalды koyuş gerek. Al эми Çeçenler al Şafi maskabında mümkün alarda ошол уруксат бар чыгар. Assalamu alaikum ustaz. Hanafi maskap жөнүндө сабагыңыз бүтүп калдыбы? YouTube'га чыкпай калдыгы? Күтүп жатабыз dedim. Nurbek dedi. Allah'ım razı olsun. Hanafi mazhab boyunca sabahımızı ulantабыз. Aybay көп талаптар, суроолор келип атат, ыраазычылык каттар келип атат. Allah'ım sizden razı olsun. Себеби биз өзүбүздүн mazhabыбызды өзүбүз жакшы билбесек, анда карманган жолубуз дагы жакшы болбойт. Ошон үчүн Hanafi mazhabтын негизделиши боюнча сабагыбызды сентябрдан баштап улайбыз иншалла. Насаат медиа тарткан. Насаат медиа кечээ улан шейх менен сүйлөштүм. Сабактарыңызды чыгарып баштадык деди. Чыгып баштайт. Эми сентябрдан баштап Азырбекке Дулат деген bir азамат биздин сабагыбызды тартып чыгарып атат. Аллахым разы болсун. Мына бүгүнкү кызматта ошол жигиттин кызматы аябай жакшы тартипте тартылып чыгып атат. Сабактарыбызды эми калтырбай чыгарганга эмне кылабыз? Аракет кылабыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракат. Устаз талма илимдерге насаат айтып коюңуз дейт. Устаз талап илимдерге, илим талап кылуучуларга насаат айтып коюңуз дейт. Илим талап кылып аткандар биринчи ыхласын, чын ниетин Аллах үчүн деп коюш керек. Ушул алган илим менен Аллахтын ыраазылыгын таап, адамдарга туура жол көргөзөм деш керек да, калган Аллахка тапшырыш керек. Аллахым өзү ырыскысын дагы, ден соолугун дагы, бактысын дагы ачат иншалла. Той бош жөнүндө кандай фатва бересиз деп. Мен фатва бере элекмин, себеби биз комиссияга киргенден кийин мен фатва бере албай калдым, себеби комиссиянын чечимин күтүп турабыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Кандайсыз устаз? Айттым. Ассаламу алейкум. Эркектерге зина боюнча эскертсеңиз дейт. Алтынай. Эркектерге, аялдарга да эскертүү да, зина бул арам. Зина бул Аллахтын каргышы келген эң жаман жолдордун бирөөсү. Аллах Тааланын лаанаты боло турган нерсе. Бул нерсе менен адамдардын ата теги бузулат, арамга жол ачылат. Ошон үчүн эркектер чыдабай атасыңар, үйлөнгүлө. Бирөө жетпей атабы, анда дагы аракет кылгыла. Себеби арам жолго барбагыла. Кыяматта анын азабы жаман болот. Бул дүйнөдө да кор болот. Зина арам. Usta şiitler, İranlıklar özlerinin Karbala degen şaharında Kaaba kurup algan degen çin beger çin bolsa emne üçün de. Sebebi şialar buzulgan cemaat. Alardın arkasına namaz okuda durus emez, alarga kız berip kız aluda durus emez. Alardın İslam çeginden çıkıp etkendir. Demek İslam çeginden çıkkandan keyin bilgen boğun jep atышат. Assalamu aleykum. Kaza namazlarda okuganda koşumca zikirler okulabı? Jok, okulmayt. Assalamu aleykum. Kandaysiz ustaz? Үйдө аялы күйөөсүнө уюп намаз окуганда күйөөсү ниет кылса жетиштүү. Күйөөсү аялыга иман болдум деп ниет кылыш керек. Аялы şu kүйөөмдүн аркасынан окуганга ыктыда кылдым, уюдум деп ниет кылышы керек. Men Allah asmanda desem meni vahhabiga çıgarışıp kafirga çıgarıp koyuştu. Key bir adamda. Uşul tuğrabı. Emi men öç bolup kaldım da. Çok. Allah asmanda degen maksatta Allah Taala ulu zat dep aytkan bolsanız ziyanı yok.
Бирок Аллах асманда орун алган, аршта отурат десеңиз, ахлу сунна вал жамаанын акыйдасына каршы болуп калат. Бирок кафырга чыгаруу дурус эмес. Андай боло турган болсо вахабилердин баары кафыр болуп калат, Вахабилерди биз кафырга чыгарбайбыз, Ошого сиз өч болбоңуз дагы келиңиз таксырым, илим алыңыз, сонун болот. Ассаламу алейкум устаз. Бир кыз өзү үйлөнөлү дейт. Бирок жеңил ойлуу адам сыяктуу чет жака барып иштейли, шаарга кетели дейт. Өзүм кыздар менен көп сүйлөшүп же жолугуп көргөн эмесмин. Болгон ушул кыз менен дейт. Эми карап көрүңүз, акылыңыз бар. Кошунасынан сураңыз, досторунан сураңыз, окуган мектебинен сураңыз, тарбиячысынан сураңыз. Анан кийин карап, эгер сыртка окуп эле шаарга барып жашай деген бардыгы эле жеңил ойлуу эмес, мүмкүн адам, ар бир адам бир жакшы жашоодо, жакшы татыктуу жашоого укуктуу. Жубай тандаганда кандай сыпаттарга көңүл буруш керек дейт Султан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эле бизге берген насааты. Өзү негизи адамдар насабына карап, кулук мүнөзүнө карап, сулуулугуна карап, байлыгына карап үйлөнөт дейт, бирок диндарды тандагын бактылуу жашайсың дейт. Бирок эми диндар деп эле башка нерсени карабай койбош керек. Диндарын, сулуусун караңыз, диндарын, адеп ахлактуусун караңыз, анан бактылуу жашайсың иншалла. Каабадагы бурч Ямани дегени түшүндүрүп берип коесузбу? Эми Каабанын 4 бурчу бар. Ар бир бурчуна өзүнчө ат коюлуп калган. Йемени бурч деген ошол бурч Йемен тарапта. Андан кийин Каабанын кийинки бурчу бул кара таш турган. Себеби ал жерде бейиштен түшкөн кара таш турат. Андан кийин Йемен, Ирак бурчу деп, мына ушундай бурчтардын аттарын коюп койгон. Биз эмне себептен Йемен бурчу дейбиз? Себеби Йемени бурчтан баштап кара ташка чейинки бурчта таваф кылганда Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар деген дуаны көп кылуу жакшы болот. Ошон үчүн адамдарга белгилүү болуш үчүн Рукнул Ямани дейбиз. Таваф кылып атканда ал жерде колубуз менен гана сылайбыз. Мына ошол сүннөткө ылайык болот. Устаз, жаңылуу саждасында эки жака салам берилеби? Аллах разы болсун. Эми бул боюнча атайын талаш маселелер бар Ханафи мазхабынын өзүнүн ичинде. Ошого мен атайын бир макала жазсам деп ниет кылып атам. Азыр сиз дагы ушу эсиме салдыңыз. Мен изилдеп көргөндө ушул оң жака салам берген туурараак. Бирок эки жака салам берсин деген дагы алымдар бар. Кээ бирки алымдар эгер имам болсоң бир жака салам бериш керек, өзүң окусаң эки жака салам бериш керек дейт. Бул мутаахир кийинки келген алымдардын сөздөрү. Буну эч ким куаттаган эмес. Көпчүлүк алымдар ошол оң жака гана салам бериш керек дейт. Мен де ушул Кудайым өмүр берсе жакында ушул боюнча бир макала жазып чыгарам. Ассаламу алейкум устаз, сизден Аллах разы болсун. Менин кызым дизайнер модель болом деп көйнөктөрдү моделдер менен сүрөт тартат. Бирок көзүн, оозун, мурдун тартпайт. Болот, ошондой кылып иштесин. Сонун болот. Аялдарга жакшы хижаптар типсин, эркектерге бир сонун костюмдар тиксин. Азыр молдолорго нормальный кийим жок. Билбейм, биздин дизайнерлер кайга кеткен. Эркектерге сонун бир чапандарды тиккен, сонун бир көйнөктөрдү тиккен, сонун бир костюмдарды тиккен бир жакшы мындай дизайнерлер жок. Мен кече Эрнст костюмга бардым, эми тигиптир, болбойт эми. Ошого бир сонун нерселерди тигип дизайнерлер иштеп чыкса, ошолорду мусулмандар алып кийген. Эми сажда деген бар, ал деле бир эптеп эле мындай стойка бараттык кылып койсо эле ошол сүннөт болуп калды, анан молдо кийим деген эмес. Мындай адамга жарашыктуу кылып, сонун кылып, бир аз этеги узунураак кылып, материалдарды жакшы кылып тиксе сонун болот. Мына кызыңыз да ошондой эркектерге, аялдарга дизайнерлердин дизайнерлерин чызсын, биз кийели. Аллахым разы болсун. Ассаламу алейкум. Устаз, мен Москвадан Леви жолго көп баса турган болуп калдым. Корком, тооба намаз окуп, кайра эле адашып жатам. Эмне кылсам болот? Үйлөнүңүз, туура жолго басыңыз. Ар бир кылганыңызда эртең Аллах Тааланын астына жооп берем деңиз. Азыр ушуну кылып туруп өлүп калсам, кантип жооп берем деген нерсени өзүңүздүн жүрөгүңүзгө киргизиңиз. Анан илим мажлистерине көбүрөөк келиңиз, Куранды көбүрөөк окуганга аракет кылыңыз. Устаз үн чыгарып окуйбу? Жок, каза намаздарды ичинен окуйт. Устаздагы суроом бар. Музыка жөнүндө айта кетиңчи. Өзүм намаз окуйм, бирок музыканы таштай албай атам. Музыка арам болот. Музыканы укпаш керек. Музыканын баардык аспаптары арам, шариятка туура келбейт. Бир гана комузга зарылчылык үчүн уруксат берилген. Кандай эле дуфка жанагы уруксат берилгендей эле.
Парыз намазга коомат айтууну унутуп койсо өкүмү кандай? Сүннөттү таштаган болот, намазыңыз дурус боло берет. Кыргызстандан Каабаны бардык түндүк, түштүк болуп бир тарапты карап окушабы дейт. Кыргызстан Каабаны бардыгы түндүк, түштүк болуп бир тарапты карап окушабы. Бизде бардыгы эле ошол күн батыштан бир аз солго карап окулат. Азыр Насаат медиада Каабаны көргөзө турган атайын ишара бар. Уста суроом үчүн кечирим сурайм. Эгер инсаният аябай өнүгүп, Марска жетип, ошол жака иш жүргүзсө, кайсыл жака карап намаз окуп, жерге карап намаз окуйт, Аллахым ыраазы болсун. Устаз жолдошум мага таарынып сүйлөбөй жүрөт. Себеби апасы мени жактырбаган үчүн кайненемдин мүнөзүн көрө албастыгы бар дейт. Кайненеңиздин көңүлүн алыңыз эми. Бир кайненеңиздин көңүлүн ала албасаңыз кантиңиз? Бутун жууп бериңиз, подарка кылыңыз, массаж кылып бериңиз эми. Бир күйөөңүздүн, бир апасынын көңүлүн ала албасаңыз кантип жүрөсүз эми? Көңүлүн алса болот. Подарка бере бериң, акыры жумшайт. Анан эмнеге өзүнүн келинин көрө албаган жакшы эмес. Болгону энелерде кичине кызгануу болот экен да. Чоңойтуп 20-га чыгарып балам деп атса эле, анан башка бир аялды апа деп кетсе, анан алар деле кызганат да. Ошон үчүн аялдар эч качан күйөөсүнөн өйдө болбош керек. Күйөөнүн астында болсо, ошол аял ынтымактуу, урматтуу, сыйлуу болот. Анан ата-энесин урматтасаңыз, күйөөңүз да кубанат. Кичине көңүлүн алып коюңуз, ошо таарынып атат. Айтыңыз, ушу мен сени өтө жакшы көрөм десеңиз, жазылып кетет. Ассаламу алейкум устаз. Мен чет өлкөдө айдоочу болуп иштейм. Мисалы, ар күнү Баткен, Бишкек, Баткен аралыгында барып келип жол жүрөм. Касыр намазды кантип окуйм? 4 рекеттик намаздарды 2 рекет кылып окуйсуз, сүннөттөрдү баардыгын окуйсуз, шам намазы менен витрди толук окуйсуз. Көбөйүп кетти. Ушул жерден токтотойлу. Аллахым ыраазы болсун. Биз ошо сентябрга чейин ушинтип түз эфир кылып турайлы деп атабыз. Мен сапардан келгенден кийин кайра намаз сабактарыбызды улантабыз. Аллах таалам баарыңыздан ыраазы болсун. Бүгүнкү жума күнүңүздөр берекелүү болсун. Колуман келишинче силердин суроолоруңузга жооп берүүгө аракет кылдым. Мындан кийин мына ушундай кылып суроолорго жооп берип турабыз. Аллах таалам ыраазы болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.